Урматтуу достор, азыр Кыргызстанда жагдай кыйын болгондуктан көпчүлүгүбүз мындай дүрбөлөңгө түшүп атабыз да. Дүрбөлөңгө качан түшөт? Анын эки себеби бар. Биринчиден, болуп жаткан жагдайды жакшы түшүнбөгөндүктөн, экинчиден болсо жана ошол жагдайда эмне кылыш керек экенин билбегендиктен дүрбөлөңгө түшөбүз да. Анын үстүндө акыркы күндөрү брифингден мурда коронавирус деп жүрсөк, азыр пневмониядан дагы адамдардын өлүп жаткандыгы жөнүндө маалымат алып атабыз. Бул дагы бизди аябай түйшөлтүп жана капалып жатат. Ошондуктан мен жөнөкөй тил менен биздин дем алуу системабыздагы коронавирус учурунда жана пневмония болгон учурунда биздин өпкөбүздө болгон процесстер жана механизмдерди түшүндүрүп берейин деп чечтим. Анда көңүлүңүздөрдү биздин дем алуу системабызга бөлөйүн. Биздин дем алуу системабыз сырттан келген аба мурун көңдөйү жана ооз көңдөйү аркылуу кекиртекке келет, кекиртектен трахеяга кирет, трахея экиге бөлүнөт, оң өпкө жана сол өпкө болуп. Оң өпкө жана сол өпкө болуп бөлүнгөндөн кийин талчалар келип чыгат, талчалардан кийин бронхиола келет, бронхиоладан кийин алвеолалар келип чыгат да. Мынакей бул алвеолалар. Негизи кекиртекте, трахеяда, талчаларда булар жөн гана дем алуунун жолдору болуп саналат. Ал эми негизги газ алмашуу бул ар бир талчадагы алвеолалар болуп эсептелет. Алвеолалар жакшы түшүнүш үчүн мен анын сүрөтүн чоңураак кылып тарттым. Мындай талчалар, бронхиола жана алвеола же болбосо бул мындай мышөккө окшогон ушул жерде негизги процесс, газ алмашуу процесси ушул жерде жүрөт. Бул биздин алвеола жана ошондой эле кан тамырларыбыз. Сырттан келген аба келип алвеолага келет. Алвеоладан мына ушул жерден, алвеола бул биологиялык өткөргүч мембрана аркылуу кан тамырындагы эритроцит кычкылтекти жармаштырып алат да башка органдарга таратат. Ал эми жүрөктөн келген кир кан болсо алвеолага келет дагы кайта сырткы чөйрөгө чыгып кетет. Кадимки оорубаган өпкөдө мына ушундай болгон процесс, механизм жүрөт. Ал эми пневмония болгон учурда бул жерде көйгөй алвеолада болот. Же болбосо биологиялык өткөргүч мембрана сезгенет. Сезгенгенден кийин ал шишит, шишигенден кийин ириңге айланат. Ириң пайда болгондон кийин сөзсүз түрдө бактериалдык флора пайда келип чыгат. Бактериалдык флора келип чыккандан кийин сөзсүз түрдө муну антибиотик менен дарыланганга туура келет. Демек, газ алмашууга тоскоол суюктук. Бул суюктукту сыртка чыгарышыбыз керек. Сыртка чыгарыш үчүн врачтар жана какырыкты айдап чыгуучу дарыларды берет. Ошо какырыкты дарыларды ичсек, какырык сыртка чыгат. Жана ошондой эле антибиотик менен биз дарыланабыз. Ал эми коронавирус учурунда көңүл бөлсөңүздөр, коронавирус учурунда алвеолада көйгөй жок, алвеола таза. Көйгөй мына бул кан тамырларда болуп эсептелет. Кан тамырларда жана кан тамырлардын чоң сүрөтүн тарттым. Коронавирус учурунда кан тамырлардын мембранасы сырткы сезгенет, сезгенден ал шишит, шишигенден ичкерет. Демек ичкергенден кан коюланат. Кан коюлангандан кийин мына коюланган кан болгондон кийин кандын клеткалары эритроцит бул дайыма кыймылда жүргөн клеткалар болгондуктан кийин кан коюланганда мына көрдүңүздөр, кан коюланат дагы, анан эки эритроцит бири-бирине жармашып калат. Мына ушул тромб бул жерде пайда болот. Демек, газ алмашуусуна тоскоол болду могу тромб. Демек, бул тромбту жоюш керек. Жоюш үчүн эң биринчи бизге жардамга аспирин келет. Аспирин бул канды суюлтат жана эритроциттердин бири-бирине жармашып кетишине тоскоол кылат. Аспирин жана дагы ичкенден кийин дем алуу көнүгүүлөрүн жасашыбыз керек. Дем алуу көнүгүүлөрүн эмне үчүн жасайбыз? Мисалы, эгерде кадимки дем алуу учурунда биздин бардык өпкөлөрүбүз толук бойдон дем албайт. Көнүгүү жасаганда биздин алвеолабыз кычкылтекке толот. Кычкылтекке толгондо мояктагы тромбду кысат дагы, тромбдун болбошуна тоскоолдук кылат. Тромб пайда болбошуна тоскоолдук алдын алат.
Жана ошондой эле сөзсүз түрдө канды союлтуш үчүн биз аптекалардан көрүп атабыз. Жана гепарин алыш үчүн аябай очередке туруп атышат, талашып атышат. Анткени себеби бул гепарин бул канды союлтуучу антикоагулятор болуп эсептелет. Бирок дагы биздин негизи канды суюлтушубуздун эң эле жөнөкөй жолу бул суюктукту ичүү болуп саналат да. Негизи суюктук ичиш керек, суу ичиш керек десе адамдар көп көңүл бурбайт да. Бирок эмне себептен биз суюктук бизге керек экендигин дагы мен түшүндүрүп бергим келип атат аны. Ал үчүн биздин каныбыздын составына көңүл бура турган болсок, каныбыздын өзүнүн составынын 10 эле проценти эритроцитден турат. Ал эми 90% плазмадан турат. Плазманын 90% суудан турат. Демек каныбыз көрдүңүздөрбү? Жалаң эле көпчүлүгү суудан турат. Бирок биздин организмибизде мындай болгон касиети жок да. Өзүнөн өзү суюктукту пайда кылбайт. Ал үчүн сөзсүз түрдө суюктукту биз сырткы чөйрөдөн алып ичишибиз керек. Сырттан алышыбыз керек. Суюктукту сырттан алып ичишибиз керек. Мынакей сүрөт. Биринчи коюланган кан тамыр жана коюланбаган эркин кан тамыр. Суу биякта суюктук көп болсо, кан суюк болсо, эритроциттер булар кычкылтекти ташыган машинелер. Булар бири-биринен алыс болушат, кенен болушат жана бардыгына тең бат айланышат, бардык органдарга кычкылтекти бат жеткиришет. Ал учурда биздин көңүлүбүз ачык болот, органдарыбыздын бардыгы тең кычкылтек менен дем алат. А эгерде кан коюланып кете турган болсо, биздин эмне кылат? Алыбыз кууруйт, тургубуз келбейт, көңүлүбүз чөгөт. Анткени кан коюу. Ошондуктан биз деген дайыма каныбызды негизи дайыма суюлтуп турушубуз керек да. Суу жана көнүгүү бул негизги маанилүү нерсе болуп эсептелет да. Демек көрдүңүздөрбү, урматтуу достор, биздин коронавирус болуп ооруган учурда биз аябай дүрбөлөңгө алуунун деле эч кандай кереги жок экен. Болгон эле биз коронавирус болбош үчүн алдын ала алат экенбиз. Алдын ала алыш үчүн бизге көп акчанын дагы кереги жок экен. Болгон эле суу ичет экенбиз. Суу болсо бекер, баарыбыз эле суу ичкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана ошондой эле көнүгүү жасаганга дагы баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар. Алдын ала алыш үчүн суу жана көнүгүү, кыймылдоо дагы керек экен да. Мен ойлойм, силерге жөнөкөй тил менен жакшы маалымат бердим деп ойлойм. Бул маалыматты досторуңарга да жөнөтүп койгула, бир туугандарыңарга жөнөтүп койгула, жана башкаларга да жөнөтүп койгула. Маанилүү маалымат болот деп ойлойм. Оорубаңыздар, дүрбөлөңгө албаңыздар, ден соолукта болуңуздар.